Нарын эли бийликке 3 саат убакыт берди. Нарын областында акция уланууда. Анда эл Солтон Сары жайлоосунан Georgia Mining компаниясынын кызматкерлерин жана техникаларын бүгүн чыгарып кетүүсүн талап кылууда. Нарындыктар менен жолугуу үчүн окуя болгон жерге биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиев келген. Аталган атка минерлер жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте аймактын жашоочулары менен сүйлөшүү жүргүзүүгө аракет кылышкан. Бирок айылдыктар андан баш тартып өз талаптарын коюшкан. Нарын облусунун жашоочулары кең чыккан жерден Кытай компаниясын түп орду менен көчүрүп кетүүнү жана ишти токтотуу талабын коюшту. Алар 3 сааттын ичинде бийлик талапты аткарбаса, муну өздөрү жасаарын айтышты. Солтон Сарыдагы жаңжал ооруканага 40 адам кайрылды. Нарын областында жайгашкан Солтон Сары кенинде чыккан жаңжалдан жабыркап, Нарын областык бириктирилген ооруканасына 40 киши кайрылды. Алардын ичинен 20сы Georgia Mining компаниясынын кызматкерлери. Алардын 19-у ооруканага жаткырылып, бирөө дарыгерлердин жардамын алгандан кийин ооруканадан чыгарылды. Ошондой эле жаракат алган дагы бир жергиликтүү тургун дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы аларга баш сөөгүнөн жаракат алып, мээси чайкалган деген диагноз коюлганын билдирди. Дарыгерлер жабыркагандардын абалын туруктуу деп баалап жатышат. Андан тышкары Бишкектин травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна Georgia Mining ишканасынын дагы 19 кызматкери кайрылган. Учурда Солтон Сары жайлоосунда 3 тез жардам кызматы иштеп жатат. 5 августта Солтон Сары кениндеги кытайлык компания менен жергиликтүү элдин ортосунда чыр чыгып, тараптар бири-бирине таш ыргытышкан. Абалды жөнгө салыш үчүн учурда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт мүчөлөрү Солтон Сарыда жүрүшөт. Милиция окуяны териштирип жатат. Өкмөттүн Нарындагы өкүлү иштен алынат. Өкмөттүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов ээлеген кызматынан бошотулат. Бул тууралуу ЖБ медиага өздүк булактар билдирди. Аманбай Кайыпов 2013-жылы декабрь айында Нарынга өкүл болуп тайындалган. Анын кызматтан алынышы Солтон Сарыдагы чырга байланыштуу болушу ыктымал. Эскерте кетсек, 5 августта Солтон Сарыдагы кең чыккан жерге Нарын районунун айылдарынан 300дөй жашоочулары чогулуп, алтын кен чыккан жерде Кытай ишканасынын ишмердүүлүгүн токтотуу талабын билдиришкен. Кийинчерээк жергиликтүү тургундар менен Кытай ишканасынын жумушчуларынын ортосунда чыр чыгып, эки тарап тең бири-бирине таш ыргытышкан. Жабыркагандар аймактык ооруканага жеткирилген. Азыркы учурда милиция кызматкерлери жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Абал туруктуу. Буга чейин 3 августта Солтон Сарыда кен иштеткен компаниянын өкүлдөрү менен жергиликтүү тургундардын ортосунда да чыр чыккан. Чатактан Оттук айылынын 2 тургуну жабыркап, ушул тапта Нарын областык ооруканасына жатат. Ал эми кытайлык компаниянын 12 өкүлү Нарын райондук ички иштер бөлүмүндө сурак берүүдө. Энесинин колунан 5 жашар баланы кимдир жулап ачкан? Окуянын чоо жайы. Бишкек милициясы Тимирязев менен Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинен 5 жашар баланын уурдалышынын чоо жайын айтты. 5 августта кечинде З аттуу жаран милицияга кайрылып, белгисиз кишилер анын 5 жашар небересин уурдап, белгисиз жакка кеткенин айткан. Окуя болгон жерге Легилдин райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам иликтөө тобу келген. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, кылмыш жаза кодексинин 170-беренеси адам уурдоо боюнча сотко чейинки тергөө иштери башталган. Ыкчам аракеттердин натыйжасында Чүй областык милициясынын кызматкерлери Volkswagen Bento үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп, уурдалды деген баланы жана шектүү 3 кишини кармаган. Териштирүү маалында баланын атасымын деген Ж аттуу жаран уулун туулган күнү менен куттуктайм деп келген, бирок кайненеси ага уруксат берген эмес. Андыктан ал уулун алып кетүүнү чечкен деп айтылат маалыматта. Учурда Легилдин райондук ички иштер бөлүмүндө тергөө кызматы сотко чейинки тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Ысык көлдө бананга түшкөн бала башы менен катерге урунуп каза болду. Бүгүн 6 августта Бостери айылында көлдө салып жүргөн 12 жаштагы бала кырсыктап каза тапты. Ал банандан сууга кулаганда чукул бурулган катердин моторуна башы менен тийген. Маркум өспүрүм көлгө ата-энеси менен чогуу эс алууга келген. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, кечээ 5 августта Чолпон Ата аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген бала ошол жерден жан
жардам берген. Окуя боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Анын жыйынтыгы менен укук коргоо органдары чара көрмөкчү. Ленин чокусунда сөөгү табылган турист Орусиянын генералы болуп чыкты. Кыргызстандагы Абу Али ибн Сина атындагы чокуда каза болгон орусиялык турист Иван Иванов Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин келишимдик укук департаментинин башчысы, Ички иштер министринин генерал-майору болуп чыкты. Бул тууралуу мекеменин билдирүүсүнө таянуу менен орусиялык массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Россия Федерациясынын Ички иштер министринин белгилегендей, генерал альпинизм менен алпурушчу. Бул эмгек өргүүсүндө ал Кыргызстандагы Ленин чокусун багынтууга кеткен. Кырсык ал чокудан түшүп келе жатканда болгон деп айтышты кесиптештери. 45 жаштагы орусиялык туристтин жоголгондугу июлдун аягында билинген. Ленин чокусунан түшүп келе жатып ал байланышка чыкпай калган. Андан кийин анын каза болгондугу маалым болду. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин айтымында анын жансыз денесин 6,2 миң метр бийиктиктен табышкан. Ленин чокусу деңиз деңгээлинен 7134 метр бийиктикти түзөт. 1928 жылга чейин бул бийиктик аны ачкан географ Константин Кауфмандын урматына Кауфман чокусу деп аталып келген. Сотто Сапар Исаковдун Кытай өкүлдөрү менен 18 жолу жолукканы айтылды. Бишкектин Свердлов райондук сотунда шаардык жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кылмыш ишин кароо уланууда. Процесс сот Инара Глазетдинованын төрагалык астында өтүүдө. Бүгүнкү сот процессинин жүрүшүндө күбө катары Тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимов суралды. Анын айтымында президенттин аппаратынын ички саясат бөлүмүн жетектеп турганда Сапар Исаков Кытай тараптын өкүлдөрү менен 18 жолу жолугушкан. Бул жогорку кеңештин келип кеткендер журналында катталган. Сапар Исаковдун жактоочулары аталган журналды талап кылуу менен кылмыш ишинин материалдарында ал кирген эмес экенин айтышты. Министр сүйлөсө асманды сүйлөйт. Базарда картошканын баасы 6 сомго түшүп калды. Жаздын аягы дыйкандарды картошка айдагыла деп үгүттөгөн министр Мурашев кызматынан кол жууп, анын ордуна орун басары Эркинбек Чодуев келген. Бул министрликте коррупцияда гүлдөп, Евразиесте жок Өзбекстан, Тажикстандан арзан айыл чарба азык-түлүктөрүн алып, Орусия, Казакстанга салыгы жок кымбат сатып жүрүшкөн коррупционерлердин бети ачылган. Министр Чодуев сүйлөсө дыйкандар жыргап калды деп асманды сүйлөйт. Башкасын коелу, картошканын Ош базарынан 6 сомго алса болот. Сары Өзөндө андан да арзан болоору бышык. Ал эми талаада дыйкандар жайлата маңдай терин төгүп 2-3 сомдон сатып атышабы. Эгер министр баалабаса, дыйкандардын эмгегин ким баалайт, деп жазган Назар Ньюс. Ай сайын 50-60 миң сомдон стипендия алган 9 спортчу ким? Ушул жылдын 6 айында орто эсеп менен 140тан ашык спортчуга дээрлик 20 миллион сом стипендия төлөнүп берилди. Бул тууралуу Жаштар дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришти. Январь айынан бери 2 категориядагы 60 миң сомдук стипендияны ай сайын 3 спортчу алып келет. Алар 2018 жылдагы Азия оюндарынын жеңүүчүлөрү Дарья Маслова, Айсулу Тыныбекова жана Төрөкан Багымбай уулу. Мындан сырткары 3 категориядагы 50 миң сомдон стипендияны 6 спортчу алат. Алар былтыркы Азия оюндарында эркин жана грек күрөштөрү боюнча 2 орунду алган Магомед Мусаев, Акжол Махмутов, Каныбек Жолчубеков. Дүлөөлөр арасындагы спорт күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионатта 2 орунду алган Алмазбек Исаков. Өспүрүмдөр арасында грек-рим күрөшү боюнча дүйнөлүк биринчиликте 1 орунду багыткан Эрбол Бакиров. Грек-рим күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионатта 2 орунду алган Жоламан Шаршанбеков. Стипендияга айланген калган спортчулар категориясына жараша ай сайын 10 миң сомдон 40 миң сомго чейин акча алышат. Бишкекте коомдук транспортко камералар коюлууда. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовдун коомдук кеңешчиси Гүл Алманбетова баш калаада каттаган автобус троллейбустар менен кечээ автобустардын 80%на видео байкоо орнотулганын билдирди. Ал мындай чара жол коопсуздугун камсыз кылууга жана коомдук транспорттогу уурулукту азайтууга багытталганын айтты. Троллейбустарга камера орнотууга 2 миллион сомдой керек болуп атат. Ал акчаны бюджеттен кичинеден бөлүп атабыз. Ал эми кийинки жаңы алынып келген жаңы автобустарда камерада видео жаздыруу да бар. Бул биринчиден айдоочулардын коопсуздугуна керек деди. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы кабарлагандай, баш калаада 109 кичи автобустук каттам бар, 11 автобустук жана 11 троллейбустук каттам жүрөт. Мында муниципалдык 140 автобус, 145 троллейбус жана менчик 2100 кичи автобус иштейт. Шаардыктарды тейлөө үчүн күнүгө 1800-1820 кичи автобус, 130 троллейбус жана 120дан 140ка чейинки автобустар чыгат.
Венгрияда Coca-Cola компаниясына бойкот жарыяланат. Шекери жок, эч кандай жаман ой жок деген жазуусу бар бир жыныстагы жуптардын сүрөтү менен жарыялаган жарнамадан кийин Coca-Cola компаниясы сынга кабылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалымат кылайык, жарнамалар өлкөдө музыкалык фестивалдын алдында илинген. Бирок бул суусундук сүйүүчүлөрдүн жана саясатчылардын ачуусуна тийген. Ал эми бийликтегилердин айтымында мындай жол менен компания бир жыныстагылардын мамилесин жайылтып жатат. Андан тышкары партиянын өкүлү Иштван Болдо Coca-Cola компаниясынын суусундугун жарнамасы үчүн убактылуу бойкот кылууга чакырган. Криштиану Роналду карьерасындагы эң мыкты голун атады. Португалиялык футболчу Ювентус клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду карьерасындагы эң мыкты голун атады. Бул тууралуу атактуу футболчу Soccer.com сайтына курган маегинде белгиледи. Маалымат кылайык, Роналду спорттук карьерасындагы бардык голдорун жакшы көрөт. Криштиану жалпы карьерасында клубдук деңгээлдеги расмий беттешүүлөрдө 601 гол киргизген. Ал эми Португалия курамы менен 88 гол тепкен. Роналду бир голду бөлүп көргөзүү абдан оор. Мен жалпысынан 700 гол киргиздим. Ошондуктан бул суроого жөнөкөй жооп берип келем. Балким анчалык сонун эмес, бирок мага бардыгы бирдей. Демек эң соңку тепкен голумду белгилейт элем деп жооп берди. Таластагы турак үйдө газ баллон жарылды. Жарылуу Талас шаарындагы Шевченко көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде болгон. Үй ээлери газ баллондорду сатып келген. Өрт бүгүн 6 августта саат 13:04 чамасында чыкты. Мен 10 газ баллондун кантип жарылганын уктум. Алардын баары бир учурда жарылган жок. Улам бири, андан кийин экинчиси жарылып жатты. Ал жактагы 70 баллонду чыгарганга жетишишти. Жалын 2 үйгө да жайылып, 3-үчү үйдүн чатыры жалмады, деди ал. Күбө бактыга жараша жаракат алгандары жок экенин маалымдады. ОКМдын маалымат кызматы өрт Манас көчөсүндө чыкканын билдирди. Кырсык болгон жерге өрт өчүрүүчү автоунаа чыгып кеткен. Жалпысынан өрт өчүрүүчү машина тартылып, тилсиз жоо 14-17 толугу менен өчүрүлгөн.